Түз эфирде күндемі маалыматтық программасының толтырылған чыгарылышы аны мен Айбек Исабеков таныштырам. Саламатсыздарбы. Алғаш бүгінгі чыгарылыштан кыскача. Президент Садыр Жапаров быйылда журналисттер үчүн жыл жыйынтыктоочу маалымат жыйын өткөрбөйт. АКШ Кыргызстандын жарандарына визанын мөөнөтүн 5 жылдан 10 жылга узартты. Ал эми Кытай кыргызстандыктар үчүн виза алуу тартибин жөнөкөйлөтсө, Иран бийлиги Кыргызстандын жарандары үчүн виза режимин жокко чыгарды. Кыргызстанда курулуш жүргүзүүгө лицензия берүү убактылуу токтотулду. Мындан ары курулуштарга уруксат лицензиясын берүү тартиби өзгөртүлүп, алуу шарттары каталданат. Жалал-Абад облусунда банги затын мыйзамсыз алып жүргөн милиция кызматкери кармалды. Көпчүлүктүн бүйүрүн кызыткан экинчи элдик курултай да өттү. Бул аралыкта курултайдын айланасында ар түрдүү пикирлер айтылып, коомчулуктун көңүл борборунда болду. Анда айтылган айрым сунуштар калк арасына желдей тарап, катуу талкууга түшкөндөрү да кездешти. Деги эле курултайды өткөрүү канчалык орунду, андагы сунушталган суроолордун жыйынтыгы болобу деген суроолор жаралбай койбойт. Көп чекиттүү соолдордун айланасында кененирээк кийинки материалдан сарэсеп салып көрүңүз. Ошентип өлкөдө экинчи элдик курултайды өткөрүп алдык. Анын алкагында делегаттар тарабынан жалпы 2000ден ашуун суроо келип түшкөнү кабарланды. Ошентсе да калк арасында курултай тууралуу эки ача пикирлерде айтылганын эске салалы. Айрым социалдык колдонуучулар курултайды өткөрүүнүн зарылдыгы жок деп белгилеп, болгону мамлекеттик бюджеттен кеткен чыгым деп сыпатташты. Өзгөчө социалдык тармактарда бул жолку курултайга келген делегаттар да сынга кабылышты. Кээ бир тартипсиздер барыптыр да, кой аксагы менен миң ышкырып кыйкыргандары туура болбоптур. 30 жылдан берки кыймылдабай жаткан муздарды эритип, абдан жакшы иштер жүрүп жатат. Элге жакшы болду. Курултайда жетишпестиктер жөнүндө сүйлөш керек беле, же макташ керек беле? Ушундайлар 70 жыл партияны мактап жүрүп түбүнө жетишти. 15 жыл Акаевди, 5 жыл Бакиевди, 8 жыл Атамбаевди мактап жүрүп түбүнө жеткен. Ошондо эмне күтсөк болот? Мактап жүрүп анга түртөт. Айткан маселелердин баарын өкмөткө айтчу маселелер экен го. Такыр кереги жок тармак болду курултай. Маселелер коёндой окшош. Ошону жергиликтүү бийлик билбейби? Эмне кылып жүрөт билбей. Абдан жыйынтыктуу курултай болуп жатат. Курултайда эң эле талкууга түшкөн туунун айрым элементтерин өзгөртүү маселеси болуп калды. Айрым делегаттар ага каршы пикирлерин катуу айтышса, аны колдогондор да табылды. Бул боюнча президент Садыр Жапаров да делегаттардын суроолоруна жооп берип жатып, комментарий берди. Социалдык тармактарда да катуу талкууга түштү. Негизи бирөөнүн оюн башка бирөө түшүндүрө албайт. Сунуштун автору ажоо өзү экен го. Сунушу туурабы, туура эмеспи? Айтор түшүндүрдү. Карапайым калктын капчыгын капшырбаса колдойлу. Кыргыз калкынан катуу суранган соң. Туунун өзгөртүүсүн каалабайт элем. Ырым-жырымга ишенип алганда туура эмес го. Мусулман адам ырымга, көз ачыктарга ишенбейт. Баары Алланын каалоосу менен болот. Тууну оңдосок эле баары оңолуп кетсе экен. Бул жолку өткөн курултай конституциялык мыйзамга ылайык өттү. Мыйзам долбоорун парламент быйыл колдоп берди. Деген менен өткөн 2022 жылы депутаттар тарабынан да бир топ сын көз караштар айтылып, курултайдын делегаттарына өтө эле ашыкча укук берүү сунушталганына каршы чыгышкан. Быйыл жазда элдик курултай жөнүндөгү конституциялык мыйзам долбооруна сунушталган беренелердин саны 22ден 15ке чейин кыскартылган. Бул айрым делегаттардын наразычылыгын жараткан эле. Эл өкүлдөрү деп санабайм. Депутаттар күнөөлүү. Элге каршы чыгышып, куугунтуктоо болбосун. Курултай өз ирети менен келе бериш керек. Ушундай жыл сайын бир жолу элдин үнүн угуп, элдин ошол жакта көйгөйүн угуп, жана ушул жерде курултайдын бир топ мүчөлөрү келип, бул жакта чыгып сүйлөгөндө дагы бул түздөн түз конституцияны талап алып калды деп эсептесем болот. Биз менен эч бир карама каршысы жок. Биз тийиштүү мыйзамдардын өз орду менен кабыл алып бере беребиз. Мындан ары дагы ал эми ушул курултайдан келген өкүлчүлүктөр өзүнүн көйгөйлөрүн көтөрө бергенден будан жаман болбойт, кайра жакшы болот деп эсептейм. Ал эми курултай учурдун талабы, маанилүү чечимдердин учуру катары баалагандар бар. Өзгөчө элет элдеринин көптөн бери чечилбей жаткан көйгөйлөр бийликке түз айтылып, алардын назарын бурууга көпүрө боло алат. Ошондой эле өлкөнүн социалдык экономикасын көтөрүүгө түздөн түз таасирин тийгизет деп эсептешет.
ушул нерсе туура. Себеби дегенде эртеңки күнү кандайдыр бир деңгээлде бул туура бир чечимди чыгара турган болсо дагы курултайдын мүчөлөрү дагы делегаттар дагы өздөрүнүн салымын кошот деп терең ишенем. Эске салсак, 15-16 декабрь күндөрү Бишкекте экинчи элдик курултай өттү. Ага өлкөнүн 7 дубанынан шайланган 700 делегаттын 695-и катышты. Алардын ичинде чет өлкөлөрдө жүргөн мигранттардан жана диний конфессиялардан өкүлдөр келди. Жыйынтыгында делегаттар тарабынан 2000ден ашуун суроо келип түшкөн. Аягында экинчи элдик курултайдын резолюциясы кабыл алынды. Нурзада Сыдыкова, Аскат Касымбеков, регион, Бишкек. Акыркы учурларда президент Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бийлик талашып жатат деген имишкептер пайда болду. Дегенменен президент Жапаров бул боюнча үн катып, Ташиев экөөнүн ынтымагына эч ким бүлүк сала албастыгын белгиледи. Ал эми УКМК төрагасы мансап үчүн эки дос эч качан чырдашпай тургандыгын маалымдады. Ал эми коомчулук бийликти кулатуу максатында Жапаров менен Ташиевти кайраштыргысы келген саясий күчтөр арабызда бар деп эсептешүүдө. Достугубуз экөөбүздүн түбөлүк бойдон калат. Алла Таалам гана ажыратышы мүмкүн. Эч кандай бийлик, байлык, талаш тартыш биз ажырата албайт. Өлкөдө Садыр Жапаров президент, Камчыбек Ташиев УКМК төрагасы катары белгилүү болсо, коомчулук аларды ажырагыс эки дос катары да тааный турганы баарына маалым. Чындыгында саясатта да, жай турмушта да Жапаров менен Ташиевдин бир мүдөөөнү көздөгөн максаттуу достугу көпчүлүктү суктандырат. Анткени эки дос кандай учур болбосун бири-бирин кубаттап, саясатта бир аргамакты чаап келатышат. Эли журтумдун, мамлекетимдин байлыгын талатпайып, туратпайм деп, чындык деп чыркырап, түрмөдө менин досум отурат турганда. Дегенменен эки достун мамилесине чок салгысы келген тараптар да жок эмес. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев өз ара бийлик талашып жатат. Ортосунда конфликт орун алууда деген имишкептерди да кезиктирүүгө болот. Мындан улам президент Садыр Жапаров үн катып, чындыгында Ташиев экөөсүнүн мамилесине көлөкө түшүргүсү келген тараптар бар экенин ачыктады. Мындай бири-бирибизди кайраштырган маселе ровно мына 3 жылдан бери келатат. Мен бийликке келип отурган күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин чабыштыралы экөөнү деп. Мындай күчтөр ал бир эле топ эмес. Мен 3 жылдын ичинде не деген эмелерди көрдүм, интригаларды. Экөөбүз деп чабыштыра турганда. Бирок биз аган барган жокпуз. Анткени мен баарын көрүп билип турам. Камчыбек Кыдыршаевич бийлик талашкыдай мен президент болуп отурамбы же Камчыбек Кыдыршаевич келип отурабы, экөөбүзгө мисалы айырмасы жок ким отурабыз. Потому что ал дагы мекеним деп күйөт, мен дагы ошондой эле мекеним деп күйөт. Ал эми Камчыбек Ташиев социалдык тармактагы баракчасы аркылуу президент Садыр Жапаровдун экөөнүн достугу боюнча айтканына комментарий жазды. Ал 3 күндөн бери катуу ооруп, эми гана баш көтөргөнүн билдирди. Биринчиден, президентибиз туура айтты. Эки дос мансабы үчүн эч качан чырдашпайбыз. Экинчиден, биз үчүн кыргыз элибиздин тынч, бакубат, келечектүү жашоосу эң кымбат жана эч нерсеге алмаштыргыс бакыт. Үчүнчүдөн, президентибиз мурдагы конституциянын негизинде 6 жылга шайланган. Ал эми бүгүнкү конституциянын негизинде дагы бир жолу 5 жылга экинчи мөөнөткө шайланууга укуктуу. Ошондуктан Садыр Нуркожоевичти колдоп, кубаттап элибизге чогуу кызмат кылабыз деп үмүт артамын. Кемирээк кишилер эле буларды ажыратабыз достчулугун дебесе, мындай акыл эси ордунда кишилер эч качан ойлобош керек. Бул экөөнүн эгер достчулугу ажыраса, мурунку булардын кылган иштери система түбү менен оңдолду эле, бузулган система. Азыр кайра ошол бузуларын ойлош керек да. Бул кыргыз элинин тагдыры болот да. Жакында эле социалдык тармактарда франциялык басылма тарабынан Камчыбек Ташиев өкмөт башчылыкка, андан кийин келечекте президент болууга даярданып жатат деген да маалымат тараган болчу. Чет өлкөлүк басылманын мындай билдирүүсү кандай максатта жарыяланды? Бул жерде да саясий оюн үстөмдүк кылдыбы белгисиз. Дегенменен көпчүлүк бул макаланы эки досту кайраштыруу катары жазылган деп сыпатташты. Саясий күрөш токтогон жок да. Саясий күрөш токтогон жок. Оппозиция дагы эле бар. Баягы саясий оппозиция десек болот. Алар ошондой бир мындай көрүнүктүү эч нерсе таппаган үчүн анан ушундай нерселерди акырындап баягы ортого таштап атабы деп ойлойм да. Мен мисалы терең ишенем, баягы экөө тең баягы мамлекет үчүн, эл үчүн иштеп атат.
убактысына карабай, мына ден соолугуна карабай, мына больницадан өзүнүн кайрылуусун Камчы Кылышаевич жолдоптур. Эми мунун баары күрөш. Президент Садыр Жапаров бийликке келгенден тарта өлкөдө бир катар алгылыктуу иштер жасалып жатканы белгиленүүдө. Ал эми өлкөдө тартип орнотуп, мыйзамдуулук үчүн күрөштө Камчыбек Ташиевдин орду чоң экени да айтылууда. Мындан улам коомчулук эки дос мамлекетти өнүктүрүүдө, мындан ары да эри шаркак иш алып барат деп ишеним артууда. Булар чечкиндүү түрдө коррупцияга каршы, туура эмес кылмышкерлерге каршы күрөшүп атышат. Ошолордун жан жөкөрлөрү, ошолордун тууган урук, ошолор караштуулардын баардыгы мындай көрүнүштү жактырбай жатышат. Биздин Кыргызстан мына бул кишилер келгенден бери, Садыр Жапарович, Нуркожоевич келгенден бери өнүгүү жолуна өттү. Эки достун достугу түбөлүккө ажырабасын. Жакшы, бул Кыргызстан, кыргызым деп эле Кыргызстан үчүн жан күйгүзүп атышкан деп эле ойлойм. Экөө мамлекетти астыга жылдырып атышат. Жакшы иштеп атат. Бардыгы мына астыга жылып атат. Финансы жактан, бардык жактан жакшы. Маалыматтар тараткандар жанагы олигархтар илгери 30 жылдан бери жетпей калып, акчага жетпей калгандардын бардыгы таратып атат. Ошолорду мен көрсөм, башкача сүйлөшөт элем ошо менен. Өпкө сүйлөшмөкмүн, ачык эле айтайын. Гүлдана Мумунова, Майрамбек Абдибелалуулу, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Садыр Жапаров жыл жыйынтыктоочу маалымат жыйын өткөрбөй тургандыгынын себебин түшүндүрдү. Президент Садыр Жапаров быйылда жыл жыйынтыктоочу маалымат жыйын өткөрбөйт. Мунун себебин мамлекет башчысы Кабар агенттигине берген кыскача маегинде түшүндүрүп берди. Журналист элдик курултайда президент эмнеге жыл соңунда журналисттерге маалымат жыйынын өткөрбөйсүз деген соолду жоопсуз калтырганына кызыгып, акыркы 2 жылда журналисттер үчүн маалымат жыйынын өткөрбөй калганынын себебин сурады. Негизи эле курултайдан өткөн маалымат жыйын барбы? Келиңиз мунун чын бышыгын ортого салып, салмактап көрөлү. Маселен, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү көбүн эсе интрига жаратуучу суроолорду берүүгө ыкташат экен. Албетте мен бул жерде бардык журналисттер деп айтуудан алысмын. Өз ишин билген мыкты журналисттерибиз да бар. Бирок маалымат жыйынга келгенде эле бир топ ЖМК өкүлдөрү жалаң тар чөйрөнү гана кызыктырган суроолорду беришет. Ал эми өлкөнүн келечеги, мамлекеттин өнүгүшү, экономиканын өсүшү, элеттеги көйгөйлөр тууралуу суроолор жок эсе. Ошентип маалымат жыйынынын басымдуу бөлүгү такталбай айтылган сөздөрдү териштирүү менен өтөт экен. Ооба, мен деле башында мурдагы мамлекет башчыларындай болуп журналисттерди чогултуп, маалымат жыйын өткөрүп көрдүм. Жогоруда айтканымдай 3 саат бою такталбаган маалыматтарды териштирүү менен отуруп, менин да журналисттердин да убактысы текке кетти. Муну азыр деле архивтерди көтөрүп карап көрсөңүздөр болот. Жалпысынан тигил тууралуу мындай деген кептер айтылууда. Бул жөнүндө ушундай сөз болууда. Сиз кандай дейсиз деген эле суроолор. Ошондон кийин маалымат жыйынга убакыт короткондун ордуна коомубузду кызыктырган, резонанс жараткан окуялар боюнча журналисттердин убактысын коротпой эле алдын ала жооп берүүгө аракет кылып келебиз. Буга менин да журналисттердин да атайын убактысын бөлүүнүн кажети жок болуп калат. Ал эми курултай болсо Конституцияда белгиленген. Ар жылы шайланып келген делегаттарга маалымат беришим керек. Мына ошол жерде өлкөдө эмне иштер жасалып жатат, эмнелер пландалууда, баарын камтууга аракет кылам. 2 жылдан бери өзүңүздөр күбө болуп келаткандай, 2 күн бою айтылган бардык суроолордон кийин жыйынтыгында кенен кесири жооп берип жатабыз. Ошол жерден журналисттер кызыктырган суроолоруна жооп ала алат деп ойлойм. Ошол жетиштүү деп эсептейм. Ар жылы жылдын аягында курултай чогултуп, элдин пикирин угуп, элди түйшөлткөн коомчулукту кызыктырган маселелердин чечилиши тууралуу ойлорубузду, иштерибизди ортого салабыз. Эл шайлаган делегаттарга түз жооп берет экенбиз. Бул эми жакшы көрүнүш го дейм. Чынында эле депутаттар же аким губернаторлор кабар ала албай калган жагдайлар болот экен. Курултайда андай көйгөйлүү маселелерди өлкөнүн булуң бурчунан шайланып келген делегаттар бийликтин алдына түз коюшат жана түз жооп алып жатышат. Бул жакшы иш да акыры. Бүгүн мамлекеттик гимндин кабыл алынган күнү. Кыргыз Республикасынын башкы ураны болгон мамлекеттик гимнибиз 1992 жылдын 18 декабрында легендарлуу парламент тарабынан жактырылган. Белгилүү жазуучулар Жалил Садыков менен Шабданбек Кулуев сөзүн жазып, атактуу композиторлор Калый Молдобасанов менен Насыр Давлесов музыкасын жазып, керемет мамлекеттик гимнибиз жаралган. Бул датага байланыштуу президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды өлкөнүн мамлекеттик гимнинин кабыл алынган күнү менен куттуктады.
Мамлекеттик гимнибиздин ар бир сабында, ар бир сөзүндө камтылган ой абдан майнелүү. Себеби гимн жаңырганда ар бирибиз рухий жактан азыктанып, демибизге дем, күчүбүзгө күч кошулат. Эң башкы байлыгыбыз болгон эгемендигибиздин маани маңызы ачылат. Гимндин жаңырышы менен ата-бабалардын тарыхтагы басып өткөн жолу көз алдыбызга элестеп, бабалар мурастаган эгемендикти кийинки урпактарга кемитпей тапшыруу убадасын берүүгө колуң өзүнөн өзү жүрөгүңө тартылат. Кыргыз Республикасынын гимни менен ар бир кыргыз жараны сыймыктанат деп жазылат өлкө башчысынын кыргызстандыктарга жолдогон куттуктоосунда. Дүйнөдө миллиондогон адамдарды миграцияга түрткөн себептер ар түрдүү болсо да, аларды бир максат бириктирет. Мигранттар өз үй бүлөсүнүн коопсуздугу үчүн же жакшы жашоо издеп сыртка кетүүгө аргасыз болгондор. Бириккен Улуттар уюмунун эсебинде 300 миллиондон ашуун киши өз мекенинен башка мамлекеттерге мигрант болуп кеткен. Алардын ичинен ар бир 8-си өспүрүм балдар. Жылына 18 декабрда эл аралык миграция күнү белгиленет. Кыргызстанда миграция көйгөйүнөн сыртта калган эмес. Акыркы статистикага таянсак 1 миллиондон ашык мекендештер чет жакта иштеп жүрүшөт. Кыргызстандын 1 миллион 200 миңге чукул жараны чет өлкөлөрдө эмгек мигранты катары жүрөт. Мигранттардын басымдуу бөлүгү тактап айтканда 1 миллион 55 миңдейи Россияда эмгектенет. Казакстан 35 миң, Туркия 35 миң, Европа жакынкы чыгыш жана АКШ өлкөлөрүндө 40 миң, Түштүк Корея 6400, Австрияда 5 миң жана Бириккен Араб Эмирлигинде 5 миң. 30 жылдан бери кыргызстандыктардын негизги кирешеси мигранттардын тапкан каражатына байланыштуу экени жашыруун эмес. Ар бир үйдөн жок дегенде бир адам четте иштеп, тапканын мекенинде калган ата-энесине, бир туугандарына же үй бүлөсүнө жөнөтүп турат. Кайсы бир учурларда жумуш таппай же иштеген акысын ала албай кыйналып калгандары да жок эмес. Алар менен катар кырсыкка кабылгандар, алдангандар, эмгек кулчулугуна кабылган жердештерибиз да бар. Мындай миграциянын көйгөйүнө туш болгондорду коргоо алчу же жардам көрсөтүүчү институттардын жоктугу мекендештерибизде далай жолу азапка салып келгени да жашоонун ачуучундугу. Şu men деле бир уулум Дубайда иштейт. Ошол Дубайда şu менин экономикамы көтөрүп атат да, кандай дейсиңер? Кыйналып иштеп атабы, жакшы иштеп атабы, ал өзү билет. Ошон үчүн мен айтайын дегени şu мамлекетибиздин ушул Садыр Нуркожоевич президентибиз ушуга көңүлү көбүрөөк бурса, ал жактарга билимдүү, алардын да мыйзамына, мунун да мыйзамына шайкеш келтире турган элчилер барса дейм да. Тилди билген, патриот сезим барлар, мына ушундай адамдар барса, Кудайга шүгүр, элибиз көп акча табышып, Кыргызстанга канча пайда келтирет, жана үй бүлөсүнө кайтып келишет деп ойлойм да. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан четте жүргөн мигранттарды өз мекенине кайтаруу максатында аракеттер көрүлүп жатат. Аларды кайтаруу үчүн татыктуу жумуш орундары түзүлүшү шарт. Өлкө башчысынын айтымында Кыргызстанда да жумуш орундары түзүлүп, четтеги жердештерибиз кайтып келсе иш менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүгү бар. Боюнча ушу жумуш орундары жок, бизде анан кетип атабыз деп атпайсыздарбы? Жумуш орундары мына бар. Былтыртан бери жумуш орундары жакшы пайда болду. Анткени курулуштар өсүп атат, тикмечи фабрикалар көбөйүп атат. Бүгүн мына ушул моментте 10 миңге жакын жумушчу орундар бар. Бирок жумушчу жок. Бул тикме тармагында, швейный отраслда, анан куруучулар тармагында. Мына куруучуларды өзүңүздөр бардыгыңыздар эле жакшы билесиздер, кошуна өлкөлөрдөн келип курулушка катышып атышат. А биздин өзүбүздүкүлөр башка өлкөлөрдө жүрөт, 60-70 миң рубль алат, бизде деле ошондой 70 миңге берип атат мына. Куруучулар азыр 60-70 миңден эмгек акы алат. Келгиле деп атабыз, келбей атат мынакей. Кече Бишкекте өткөн элдик курултайда да мигранттардын маселеси көтөрүлүп, чет өлкөдөн өкүл болуп келген мекендештер сунуштарын ортого салышты. Негизи ар бир региондо диаспоралар бар да, ошолор менен көбү билишпейт. Барышып, аларга кайрылбай, посредниктерге кайрылып көп ситуацияга учурашат. Ошого биз менен түзмө-түз байланышып барганда табып, кандай суроолору болсо кайрылса жакшы болмок. Анан башка чет өлкөгө чыгып атканда закондору менен кичине тааныш болса жакшы болмок да. Анткени башка жака барасыңбы, сен ошолордун законуна баш ийип жашашың керек. Америкадагы негизги эле көйгөйлөрдүн бири биз келечек муунубузду кантип сактап калабыз. Ошолордун мисалы кыргыз экенин унуттурбай, кыргыздын баалуулуктарын, кыргыздын тилин, маданиятын, тарыхын үйрөтүп калуу да.
негизги көйгөйлөр ушулар. Мигранттардын тагдырына кайдыгер карабаган өлкө башчысы Садыр Жапаров бүгүн 18 декабрда мигранттардын эл аралык күнүнө карата кайрылуу жасады. Мамлекет башчысынын кайрылуусунда мекендештер дүйнөнүн булуң бурчунда жашап, иштеп, үй бүлөсү менен жакындарына эле эмес, жалпы өлкөнүн экономикасын колдоого баа жетки салым кошуп келаткандыгы баса белгиленип, өлкө башчысы ыраазычылык билдирген. Биздин мекендештер дүйнөнүн булуң бурчунда жашап, иштеп, үй бүлөсү менен жакындарына эле эмес, жалпы өлкөнүн экономикасын колдоого баа жеткис салым кошуп келаткандыгы үчүн ыраазычылык билдирем. Мигранттардын коомубуздун ажырагыс бөлүгү катары, айрыкча мамлекеттин башына оор күн келген учурда же ар кандай ийгиликтерди жаратып, эл аралык коомчулукка чыгууда колдоого муктаж болгон жарандарга кол суна билген аракеттери миңдеп саналат. Деги эле миграцияда жүргөндөр социалдык, экономикалык, маданий жана башка долбоорлорду ишке ашырууга көмөктөшүү менен өлкө аймактарынын өнүгүшүнө инвестиция салышат. Алардын мындай камкордугу менен боорукердиги, жоопкерчиликтин, мекенчилдиктин эң бийик үлгүсү. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына караганда, соңку 9 айда Орусияда эмгектенген кыргызстандык мигранттардын саны дерлик 180 миңге жакын, же 30% кыскарды. Кыргызстан 2003 жылы тиешелүү мыйзамды кабыл алуу менен эмгек мигранттарынын жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн укуктарын коргоо боюнча эл аралык конвенцияга кошулуп, эл аралык мигранттар күнүн белгилеп келет. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион. УКМК министрлер кабинетинин салык реформасын ишке ашырууга көмөк көрсөтүүнү улантууда. Ысык Көл облусунун ири соода базар комплекстеринин ээлери менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, жыйынтыгында соода жайларынын ижара акысын 20%га чейин төмөндөтүү макулдашылды. Тактап айтканда, соодагерлер үчүн ижара баасын төмөндөтүү чечими Ысык Көл облусундагы 6 соода базар комплекстеринин администрациялары тарабынан кабыл алынды. Ошону менен бирге Ысык Көл облусундагы соода базар комплекстеринин ээлери базарларда соода кылган карапайым ишкерлерге тиешелүү шарттарды түзүп берүү үчүн базарлардын инфраструктурасын жакшыртуу чараларын көрүүдө. Биздин базардын жетекчилиги ушу биздин ижараны 20%га түшүрүп жатат. Биз абдан ыраазыбыз, өкмөткө ыраазыбыз. Ошо базардын жетекчилигине ыраазыбыз. Ошол аз да болсо 20% болсо дагы мен үчүн бул 1,5 миң сом экономия болуп калат экен. Элестеткиле, ошондо бул базарда көп киши отурат, ошондо көп иштеп аткан кардарларга жеңилдиктер болот. Азыр болсо ошо азыр жаңы атабыз, 20% дагы арендасын азайтып берем деп базардын жетекчиси айтыптыр. Буга биз рахмат айтабыз. 20% арзандатып бергени бул жакшы да. Дагы иштеп, дагы буюрса, дагы андан да көбүрөөк арзандатып берип, дагы жакшынакай ушу башка базарлардагыдай условияларды дагы жакшынакай түзүп беришине биз тилектешпиз. Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери Кара Суу базарынын соодагерлеринен акча талап кылгандыгы үчүн кармалды. УКМК салык инспекторлору тарабынан дагы бир системалуу түрдө опузалап акча талап кылуу жана Кара Суу базарынын ишкерлеринин жана соодагерлеринин патентти төлөөгө багытталган акча каражаттарын ыйгарып алуудагы туруктуу коррупциялык схеманы токтотту. Ушул жылдын 15 декабрында ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында Кара Суу районунун базарларынын көзөмөлдөгөн 4 салык инспектору кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Кара Суу районунун базарларында чекене жана дүң соода менен алектенген ишкердик субъекттерден акча каражаттарын өндүрүү кылмышы мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери тарабынан штаттык эмес кызматкерлерди колдонуу аркылуу жасалып турган. Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери ишкерлерди патент жана башка салык төлөмдөрүнүн төлөөгө көмөк көрсөтөбүз деп алдоо жолу менен аларды ишендирип, иш жүзүндө алардын каражаттарын өздөрүнө ыйгарып алып турушкан. Баткен облусунда 2 миллион 650 миң сомдук аткезчилик жүк кармалды. Контрабандага каршы күрөшүү боюнча жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө УКМК кызматкерлери УКМКнын чек ара кызматы менен бирдикте Баткен облусунун Лейлек районунун Жаңы Жер айыл аймагында Мура Сарка Уна жолунда 2023 жылдын 11 декабрынан 14 декабрына чейин төмөнкү контрабандалык жол менен келе жаткан товарлар кармалган. Эч кандай коштоочу документтери жок, көп
Кыргызстандагы тиричилик техникалары, кондитердик азыктары бар 3 дана Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү автоунаа кармалды. Кармалган унаалар жүк менен бирге Жаңы Жер чек ара заставасынын аймагына сактоо үчүн токтотулду. Эксперттин алдын ала эсептөөлөрү боюнча кармалган жүктүн болжолдуу суммасы 2 миллион 650 миң сомдон ашык. Бул фактылар негизинде УКМК иштин бардык жагдайларын жана ага тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү ыкчам иликтөө иш-чараларын жүргүзүүдө. Жалал-Абад облусунда банги затын мыйзамсыз алып жүргөн милиция кызматкери кармалды. УКМК тарабынан ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Жалал-Абад облусунун Сузак районундагы Бегават айылдык милиция бөлүмүнүн кызматкери милициянын капитаны тарабынан уюштурулган банги заттарды сатуунун туруктуу каналдарынын бирине бөгөт коюлду. Такталгандай атылган кызматкер көптөн бери Жалал-Абад облусунун аймагында ири өлчөмдөгү банги затын ташуу жана сатуу менен активдүү алектенип келгендиги аныкталган. 2023 жылдын 14 декабрында мурда козголгон кылмыш ишинин алкагында Жалал-Абад облусунун ички иштер башкармалыгынын коопсуздук кызматынын бөлүмү менен биргеликте Афган Чарс банги затынын кезектеги партиясын сатуу учурунда жогорудагы аталган милиция кызматкери пара менен кармалды. Мындан сырткары банги затын мыйзамсыз жүгүртүүгө катышкан 2 жаран кармалган. Алынган банги заттын жалпы салмагы 562 граммды түзгөн. Азыркы учурда кармалгандар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө иштери жүрүп жатат. Кыргызстанда курулуш жүргүзүүгө лицензия берүү убактылуу токтотулду. Мындан ары курулуштарга уруксат лицензиясын берүү тартиби өзгөртүлүп, алуу шарттары катаалданат. Ага катар ишмердүүлүгүндө жоопкерчиликсиз мамиле жасаган компаниялар үчүн атайын кара тизме түзүлүүдө. Жана ал жаңы жылдан кийин коомчулукка жарыяланат. Ал тизмеге кирген курулуш компанияларынын андан ары турак жай куруу иштерине бөгөт коюлат. Бул тууралуу бүгүн министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги тарабынан өткөн маалымат жыйында ачыкталды. Мындан ары Кыргызстанда курулуш жүргүзүүгө уруксат лицензияларын берүү тартиби өзгөртүлөт. Ага кошумча ишине жоопкерчиликсиз мамиле кылган курулуш компаниялар үчүн атайын кара тизме түзүлүүдө. Ага түшкөн ишкерлер курулуш иштерин жүргүзө алышпайт. Ал тизме жаңы жылдан кийин жарыяланары күтүлүүдө. Ал эми азыркы тапта курулушка лицензия берүү убактылуу токтотулган. 2009 жылдан бери Кыргызстанда курулуш куруу үчүн 6000ден ашуун лицензия берилсе, алардын 300дөйү гана иштеп жатат. Бул тууралуу бүгүнкү маалымат жыйында айтылды. Калгандары жөн эле иштебей эле баягы тартмаларда катылып жатып, бири-бирине сатып жүрүшөт. Кимге компания керек, ошол Лалафого кирип, ошол жактан сатып алса болот экен. Биз мындан кетишибиз керекпиз. Лицензияларды алганда дагы биз баягы талаптарды башкача кылабыз. Азыркы учурда лицензия берүүнү биз убактылуу токтотуп атабыз. Бүгүнкү күндө эч кандай лицензиялар берилбей эле. Болгону бардык тийиштүү комиссиялардан өтүп, бардык тийиштүү иш кагаздарын алып келген гана лицензияларга берип атабыз. Калган лицензияларды биз мынакей акыркы бир айдын ичинде практически бир дагы лицензия бериле элек. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда уруксатсыз өз билемдик менен салынган 224 объект аныкталган. Алардын 77си турак жай объектисине таандык. Бишкек шаарында 38, Ош шаарында 17, Ош облусунда 6, Жалал-Абад облусунда 7, Чүй облусу боюнча 8, Нарын облусу боюнча 1, ал эми 147си ар кандай багыттагы мыйзамсыз курулуштар. Анын жыйынтыгына ылайык жалпы 1049 протокол түзүлүп, 38 миллион 504 сом суммасында айып салынып, анын 21 миллиондон ашуун суммасы өндүрүлгөн. Ошол эле учурда буга чейин курулган көп кабаттуу үйлөрдүн көпчүлүгүндө жашоочулар тарабынан ар кандай нааразычылыктарга кабылып, ызы-чуулар коштолуп келгени маалым. Анын негизинде тиешелүү компания жетекчилери тергөө абагына алынып, айып пул салынганы менен тургундардын маселеси ачык бойдон калууда. Бул компаниялардан үйлөрдү алып атканда биздин жарандарыбыз ошол иш кагаздарын негиз текшерип алыш керек болчу. Албетте ал компаниялардын максаты ошол мыйзамсызбы, мыйзамдуу этип сатыш керек. Эмаком компаниясы боюнча Ош шаарда 4 объектиси уже курулуп калган. Кээ бирөөндө кишилер жашап атат. Бирок эч кандай бир дагы кагазы жок. Биз эгерде бул мамлекеттик курулуш агенттиги тарабынын кемчилиги, биз муну мойнубузга алышыбыз керекпиз. Эгер ошону убагында 1-2 жыл мурун токтотуп калганда, мынча көп биздин жанагы жарандарыбыз бүгүнкү күндө ыйлабайт болчу.
Ушундай нааразычылыктарга кабылгандардын катарында Көкжар конушунун тургундары да бар. Мында 2022 жылга аяктоо убадаланган Аман Group Construction компаниясы тарабынан курулуп жаткан үйлөрдөн 400 тургун батир алуу үчүн акча которушкан. Анын 2 корпусу толук кандуу аягына араң чыгарылган болсо, калганынын жер аянтынын деле дареги жок. Бул жаатта жабырлануучулар азыркы МАМ курулуштун жетекчиси Нурдан Орунтаев вице-мэр кезинен бери эле эшигин каккылап келишкени менен тийиштүү жооп ала албай келишүүдө. Мамлекет уруксат кагаздарын бергенден кийин ошону контролдош керек да, мен оюмчачы. Акча берсе эле берип кое бербей, кагаздардын баарын бергенден кийин ошого жооп берип контролдош керек. Ладно, мамлекетке арыз жаздык, камап эле койду да. Дальнейшем кандай болот? Вот вопрос. Ал жарандарды көрбөй калдыңар, акыркы акчалары. Акыркы үйлөрүн саткан, 10 жылдап Россиялап жүрүп, бул азында соттошуп жүргөндөн баштап 2-3 жаран каза болуп кетти, үйүнө жетпей. Жүрөктөрү ооруп. Орунтаев вице-мэр болуп турганда киргенбиз, бир эмес 3-4 жолу киргенбиз. Разберемся, заставим тиги болгон, но жок. Жаңы жылдан кийин вообще унутуп коюшат го деп атам. Стройкага разрешение бергенден кийин мамлекет жооп бериш керек ошонго. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, бүгүн биз бул Бишкек шаарындагы Каралаев улуу эпосчу Саякбай Каралаев 44 көчөсүндө жашоочулары өтө суу келип калып, бул жерде 3 үйдө жылуулук жок болгон үчүн сизге кайрылууга мажбур болдук. Биз уккандай азыр бул вопростор 1 сааттын ичинде, бул суроолор 1 сааттын ичинде чечилип, жете турган жерлер жетип, бул жерге азыр бул биздин котельный, азыр адамдар келип, бизден бүгүн түтүн чыгып калат деп, Кудай кааласа, сөзүн беришти. Белгилей кетсек, жакында эле Бишкекте мыйзамсыз курулган үйлөрдүн тизмеси жарыяланды. Анда архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги жарандарды алардан батир албоого чакырган. Тизмеде салынып бүткөн, курулуп жаткан же пайдубалы казылган бойдон турган 38 турак жай жана аларга ээлик кылган компаниялардын аталыштары келтирилген. МАМ курулуштун маалыматына караганда, бул тизмелердин саны дагы жаңыртылышы мүмкүн. Бул жаатта талап күчөтүлүп, иликтөө иштери уланууда. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдубилал уулу, регион Бишкек. Кыргызстандын АКШдагы жана Канададагы элчиси Бакыт Аманбаев 2024 жылдан баштап АКШ Кыргызстандын жарандарына берилген визанын мөөнөтүн 5 жылдан 10 жылга узартаарын билдирди. Андан тышкары визанын баасы $285 $185 арзандайт. Бул тууралуу ал Instagram социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Буга чейин АКШнын Кыргызстандагы элчилиги кыргызстандыктарга виза алуу үчүн күткөн убакытты 2 жылдан 60 күнгө азайтуу чечимин кабыл алган. Кыргызстан менен АКШ ортосундагы кызматташтык жөнүндө макулдашууга 1993 жылы 19 майда Вашингтондо кол коюлган. Буюрса, жаңы жылдан кийин кыргыз атуулдарына берилүүчү Америка Кошмо Штатынын визасынын мөөнөтү 5 жылдан 10 жылга көтөрүлөт. Ошондой эле кыргыз атуулдарынын виза үчүн болгон төлөм акысы $205 $185 кыскартылат. Мындан сырткары жолугушууда мен эки нерсени сунуштадым. Биринчиси, жүк ташуучу жанагы автоунаалардын айдоочуларын Кыргызстандан алып келип, сезондук иштерге иштетип, кайра Кыргызстанга кетирүү, ошондой эле медайымдарды, медсестраларды да Кыргызстандан алып келип, бул жака анан кайра артка кетирүү боюнча мыйзамдуу жол ачалы деп сунуштадым. Мунун баардыгы кошумча талкуулана турган болду. Иран бийлиги 33 өлкөнүн анын ичинде Кыргызстандын жарандары үчүн виза режимин жокко чыгарды. Ирандын чечими бир тараптуу кабыл алынган жана туристтердин санын көбөйтүүгө, дүйнө өлкөлөрүнөн келген зыяратчыларды тартууга багытталган. Иран визаны жокко чыгарган 33 өлкөнүн ичинде Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан, Беларусь жана Орусия бар. Быйылкы жылдын башынан бери Иранга барган чет элдик туристтердин саны 4,4 миллион адамга жеткен. Бул 2022 жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу дээрлик 1,5 эсеге көп. Кыргызстандыктар үчүн Кытайга виза алуу жөнөкөйлөштүрүлдү. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматка караганда 17 декабрдан тарта Кытайдын элчилиги виза алуу үчүн документтерди тапшыруу үчүн милдеттүү түрдө алдын ала электрондук каттоодон өтүү талабын жокко чыгарган.
Элчиликтин консулдук бөлүмү виза алуу үчүн кайрылгандарды белгиленген күндөрү кезек менен кабыл алат. Мындан тышкары ишкерлерге ошондой эле маданий, илимий, билим берүү иш-чараларына катышуу үчүн же иш сапар менен бара турган кыргызстандыктарга Кытай тараптан чакыруу алып келүү талабы дагы жокко чыгарылды деп айтылат маалыматта. Таап алган же жоголгон жеке документтердин сүрөттөрүн социалдык тармактарга жүктөбөңүз. Бул тууралуу санариптик өнүктүрүү министрлиги эскертти. Бул өз кезегинде документтин ээсине кооптулук жаратат. Жыл башынан бери өлкө боюнча 911 жоголгон документ тууралуу маалымат түшүп, анын 300дөн ашыгы ээсине кайтарылган. Кененирээк кийинки материалда. Жоголгон же табылган документтердин сүрөтүн социалдык баракчалар аркылуу жарыя кылуу кадимки көрүнүшкө айланды. Муну жоготкондор табуу, ал эми табылгандар эсине кайтаруу аракети катары көрүшөт. Бирок документтин ээсинин жеке маалыматтарын жарыялоо анын коопсуздугуна доо келтирет. Бул тууралуу социалдык өнүктүрүү министрлиги эскертүү таратты. Министрлик мындай билдирүүлөр документ ээлеринин жеке маалыматтарын жарыялоодон улам купуялыктын бузулушуна алып келерин эскертет. Буга байланыштуу министрлик документ таап алган жарандарды аларды ээлерине кайтарып берүү үчүн калкты тейлөө борборлоруна же калкты каттоо департаментинин аймактар аралык бөлүмдөрүнө өткөрүп берүүгө чакырат. Жоголгон документтерди издөө үчүн табылгалар бюросу системасы иштейт. Аны электрондук кызмат көрсөтүү порталынан жана түндүк тиркемесинен тапса болот. Бюродон паспорт эмес, нике тууралуу, пенсиялык күбөлүктүү, аттестат, диплом, эмгек китепчелери жана башка документтер боюнча да маалыматтарды табууга болот. Түндүк тиркемеси аркылуу табылгалар бюросуна кантип киресиз? Тиркемедеги кызматтар бөлүмчөсүн басып, бардык кызматтарды тандайсыз. Анын арасынан табылгалар бюросунун маалымат алуу деген баскычты басып, өтүнмөнү жибересиз. Эгер сиз түндүк тиркемесине катталган болсоңуз, сиздин документ тууралуу маалымат дароо чыгат. Быйыл 11 айда өлкө боюнча 911 документ тууралуу маалымат табылгалар бюросунун базасына киргизилип, анын 316сы ээсин тапкан. Анын ичинде паспорт, туулгандыгы жана нике күбөлүгү, айдоочулук күбөлүктөр бар. Мындай учурлар Жалал Абадта дагы катталган. Жарандар паспорт жоготуп алса, бизге калкты тейлөө борборуна келип, табылган паспортты тапшырып кетсе, аны жоготкон жарандар бизден келип алып кетсе болот. Азыркы учурда 15 ID карт, 10 паспорт, загран паспорт жана 8 туулгандыгы тууралуу күбөлүк табылган Жалал Абад шаарында. Ошол жарандар келип бизге кайрылса, биз ошол жоголгон паспорттарын кайтарып ээлерине беребиз. Жеке документтерин жоготкондор жаңысын алуу үчүн калкты тейлөө борборуна кайрылса, кызматкер алгач табылгалар бюросунан текшерер айтылды. Эгер документ табылып бюрого тапшырылса, ээсине кайтарылат. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион. Регион телеканалынын күндеми маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтады. Ар дайым жакшы жаңылыктар мандашалы. Түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.